Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким Аллах үшін, Құдайдың разылығы үшін мешіт сала тұрған болса, ал адамға Аллах Таала бейіштен андан да чоңырақ, андан да қозырақ сарай, үй салып береді дейді. Ошол эле кезде кейбірлер мен мешіт салуға мүмкіншілігім жоқ қой десе, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бір мешіттің салымына, бір чымчықтың ұясына чай салым қошқан адамға да Аллах Таала бейіштен ошондой үй береді дейді. Бирок бүгүнкү күндө бул мешіттің өзгөчөлүгү биздин мамлекет башчыбыз өзүнчө мисалы өзүнүн атына же атасынын атына эмес, бул өзгөчөлүгү ушул 7 апрелде Кыргызстандын келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн, адилеттүүлүк үчүн баатырларча каза болуп кеткен балдардын атына салып коеюн дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде адам баласы өлгөн кезде ага бара турган сооп жакшы иштерди бардыгы токтойт дейт, бирок 3 нерсе кыяматка чейин токтобостон жетет дейт. Эгер бүгүн бир Кыргызстан эли ошо пайгамбардын ушул осуятына биз амал кылганыбызда, Кыргызстанда таза суу менен камсыз болбогон айыл, жол оңдолбогон айыл же көпөбүс жок айыл калмак эмес эле. Ал кайсы десе пайгамбар биринчиден садака жария. Садака жария деген жалпы коомчулукка пайдасы жеткен жол оңдоп коюу, көпүрө салып коюу, дарак эгип коюу, суу чыгарып коюу, ошолордун эң жогорусунда Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн мечит салуу. Кудайым буйрса бул мечит бүткөндөн кийин канча намаз окуган инсандар кирип, намаз окуган сайын, рүкү кылган сайын, сажда кылган сайын, Алланы эскерип дуа кылган сайын ошол адамдарга дайым соо жетип тура турган нерсе. Экинчиси садака жария, жанагы ушул эң жогорусу мечит салуу. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артынан калган перзенттердин дуасы дейт. Үчүнчүсү өзүнөн кийин элди имандуулукка, ынтымактуулукка чакырган илим билим калтыра турган болсо, албетте бүгүн биз бардык мусулмандарга өтө чоң кубанычтуу нерсе, биздин мамлекет жетекчибиз, президентибиз өзүнүн каражаты менен ушундай маркумдарга арнап ушул жерге мечит салып койгондугу, Аллах табарак ва таала президентибиздин ушундай кылган кайры ихсандарын кабыл кылсын, иштерине ийгилик берсин. Бул мечитке келген сайын, дуа кылган сайын ошол бардык президентибизден да жана кыргыз элинен дуа үмүт кылып өтүп кеткендерге Аллах Таала соон жеткизип турган болсун. Мамлекет жетекчиси ушундай кылып аткандан кийин бардыгыбыз ошо жетекчинин артынан колдой турган, жок дегенде биз ошо бата кылып Аллах табарак ва тааланын ишине ийгилик сурап эме кылып турушубуз керек. Бул өтө чоң сыймыктана турган нерсе да бүгүн. Кудайга шүгүр, бул мисалы азыр кошуна мамлекеттерде, башкаларда кээде азан айтуу, ачык айкын микрофон аркылуу азан айтуу мүмкүн болбой калган кезде биздеги ушундай жетекчибиз өзү мамлекет башчысынын жетекчилиги менен, өзү каражаты менен мечит салып жаткан нерсе Аллах табарак кабыл кылсын.